Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Коронавирус деген бул эмне? Коронавирустар кыргыз тилине которгондо тажы ысымал вирустар десек болот. Вирустун түзүлүшү тажыга окшош. Коронавирус биринчи жолу 1967 жылы Ринет оорусу өтүшүп кеткен адамда аныкталган. Баары кантип башталды? Өткөн жылдын декабрь айында Кытайдын Хубэй провинциясына караштуу Ухань шаарында сасык тумоого эле чалдыгып калгандай ооругандар каттала башталган. 31 декабрда Кытай медиктери 44 бейтаптын симптомдору бирдей экенин, анын 11-ини абал оору экенин айтышкан. Бирок оорунун козгоочусу белгисиз болуп, бул аралыкта сырдуу тумоого чалдыккандардын саны көбөйө берген. Ал эми бул оорунун биринчи өлүмү 9 январда катталган. Коронавирустар түркүмүнө кирген вирус экенин аныктоо кечеңдегендеги бул аталган вирустар адамдарга эмес, көбүчө жаныбарларга жогоруда болгон. Анткени менен Кытай медиктери өтө кыска убакыттын ичинде вирусту аныкташканы баса белгилөнүүдө. Адатта вирусту аныктоо буга чейин 1 жылга чейин убакытты алып келген. Ал эми кайсы жерден баштап тарагандыгы тууралуу Ухань шаарындагы балык базары деген версия учурда чындыкка жакын болуп жатат. Ооруга чалдыккандардын алгачкылары ошол базарга тынбай барып турган кардарлары же ошол базарда иштеген сатуучулары болуп чыккан. Вирустун кайдан келип чыкканы тууралуу расмий маалымат дале коомчулукка айтыла элек. Божомол иретинде жарганат менен жылан деген версиялар бар. Ооруга каршы Кытайда кандай күрөш жүрүп жатат? 22 январь күнү 11 миллиондон ашуун калкы бар Ухань шаарынан чыгууга тыюу салынып, андагы аэропорттор жана темир жол станциялары жабылды. Коомдук транспорттар да жүрүшү токтотулган. Шаардын тургундарына маска кийүү жана эл топтолгон жерлерден алыс болуу кеңештери берилген. Ушул сыяктуу эле чаралар Ухань шаарына жакын жайгашкан башка шаарларда да көрүлө баштаган. Жалпы Хубэй провинциясында жашаган калктын саны 60 миллион кишиден жогору. Кытайда башка дагы кайсы өлкөлөрдө оору катталууда? АКШ, Япония, Түштүк Корея, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Австралия, Франция, Малайзия, Непалда катталды. Аталган өлкөлөрдө катталган оорулардын баары Ухань шаарынан келгендер болуп чыккан. Кытай менен аба каттамдары аркылуу байланышы бар өлкөлөр аэропортто керектүү текшерүүлөрдү киргизишкен. Кыргыз өлкөсү дагы бул абалга карата чара көрө башташты. Оорунун белгилери кандай жана ал дарыланабы? Аталган оору кулкелери дал ушунда, анын белгилери кадыреседе эле. Кимдир бирөөнүн дене табы жогоруласа, кайсы бирине дем жетпегендей болуп, жөтөлүп, тамак оору сыяктуу болуп сезилет. Мындайча айтканда, дарттын биринчи белгисине ал ОРВИге же кадимки эле сасык тумоого окшош болушу мүмкүн. Башында адамдан адамга жукпайт деп жатышкан. Бирок 20 январда ооруга чалдыккан адамга жакындасаңыз жугуп калышы ыктымал экендиги аныкталды. Ушул күнгө карата коронавируска багытталган атайын дарылануу жок. Учурда вакцина иштелип чыгууда. Кантип оорунун алдын алуу керек? Саламаттыкты сактоо боюнча бүткүл дүйнөлүк уюмунан төмөндөгүдөй кеңештерин берет. Колду тез самдап жууп туруу же антисептикалык каражаттар менен колду тазалап туруу. Этти, жумуртканы колдонуудан мурун жууп көп убакытка чейин кайнатуу. Жаныбарларды кармоодо, мал азыктарын жегенде этиаттык кылуу. Жөтөлүү жана түшкүрүүдө мурунду бет арчыны менен жабуу. Жөтөлгөн жана түшкүргөн адамдардан алыс болуу. 26 январга караганда коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны 2000ден ашты. Ал эми каза болгон кишилердин саны 56-ны түзөт. Маалымат блогу Арба Кежи.